Мурдагы өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов бүгүн 9 январда саат 10:00 УКМКга суракка барды. Буга чейин бир канча ирет УКМК менен Финполго суракка кирип чыккан Өмүрбек Бабановго карата 8 кылмыш иши козголгону белгилүү. Өзү бул иштер боюнча 2017-жылдагы президенттик шайлоодон кийин башталган саясий куугунтук деп комментарий берип келет. Бул жолу да 2,5 сааттан ашык убакыттан кийин сурактан чыккан Өмүрбек Бабанов буларга токтолду. Эми иштер боюнча мен айта албайм, бирок баягы эски иштер, баягы билесиңер өзүңөр Сооронбай Жээнбектин учурунда саясий козголгон иштер. Кудай буюрса мен ойлойм эми болсо бардыгы мыйзам түрдө чечилет деп туруп. Себеп дегенде бардык козголгон иштер алар болсо саясий болгон. Эми Кыргызстаныбызда Кудай кааласа эртең жакшылап шайлоо өтсө бардык ордуна келет деп ишенем. Себеп канча болбосун, канча убакыт өтпөсүн, акыйкат сөзсүз түрдө жеңет. Анын баарын азыр аныктап, анан кийин дагы айтылат. Рахмат, спасибо. 5-6 октябрь окуяларынан кийин Бабанов мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен күч бириктирип 9 октябрда Ала Тоо аянтына митингге чыккан болчу. Ал башаламандык менен аяктап Атамбаев кармалган жана ушул күнгө дейре камакта. 5 ноябрда Бабанов ошол кезде мамлекет башчынын милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров менен жолукканын айтып, президенттик шайлоого катышпай турганын жарыялаган эле.